Бекмырза Рахман уулу, чөнтөкчү. Ош базарынын чыгыш тарабындагы дарбазасынын кире беришинде башында кара шляпасы бар, көгүш түстөгү плашына костюм шымына өңдөш галстук тагынган, жашы 35-тер чамасындагы кою, кара каштуу, жүлжүк көз сымбаттуу жигит тынчсыздана ары жак, бери жактарды карап, кимдир бирөөнү күткөндүгү ачык байкалып турду. Самса, ысык самса. Электровеник, электровеник, деди жөнөкөй эле 5-6 шыпыргы көтөргөн жигит. Товар өткөрүүнүн ыкмасы, базар экономикасынын талабы ушундай. Жанды жанга урушту десең, ачка каларың турган иш. Көк плашчан жигит аудио, видео кассеталарды сатчу чакан киоскинин жанына келди. Ужас, детектив, триллер, эротика деген тир укмуштуудай кооз жасалган видео кассеталардын сыртын кызыга карап турду. Биздикилер эми Голливудду кууп жетпей калышты го, деп ойлоп койду. Аларда кино тартуу үчүн дагы көп күч керек. Анын үстүнө бизде ал жактардагыдай криминалдар деле жок. Кана, эмдигиче бир банктон олду дегенде кулагы чала элек. Бул Айбаш агроном, жаш окумуштуу, жакында эле экономика илимдеринин кандидаты болгон. Мындан сырткары план бизнес түзүп, банкка үйүн, минип жүргөн Жигулисин күрөөгө коюп, бир жылга эң төмөнкү пайыз менен 300 000 сом алганы турат. Иши оңдой берсе, шаар четиндеги райондордун биринин айыл өкмөтү менен келишим түзүп, арендага алган 40 гектар айдоо аңызы бар. Бул сугат жерди иштетип, кызылчанын же жүгөрүнүн мол чүмүн алса болот. Мындан тышкары кийинки докторлук диссертациясы да ушул ишинин жыйынтыгы менен байланышмакчы. Күткөнү атасынын бир тууганынын баласы, Сары. Чынаты Дабек, бирок чийкил сарылгынан улам бардык аны Сары деп чакырып жүрүшүп, азан айтып койгон аты унутулган. Ошол Сары колу туткак, ууру кески боло баштап, айылга батпаган соң Айбаштын агасы аны сендей абийирсиз баладан көрө жогу жакшы деп, жаш бала экендигине карабай туруп үйүнөн кууп жиберген. Азыр Бишкектин Ош базарындагы Кисабир чөнтөк кесер балдардын тобуна кошулуп, жан багып жүрөт деп укканы бар. Ошол агасы Сарыны таап үйүңө алып кел. Эгер макул болсо, мага жөнөтүп жибер деген сагынган, сарсаңгалган салам дубасын айттырыптыр. Сарыга кезигип жүргөн айылдык балдардын биринен так бүгүн ушул дарбаза оозунан жолугууга чакырткан эле. Жашы 12ден өтүп калды. Акылына толук келгендер, мени сөзүмдү жерге таштабас деген таттуу ой менен турду. Же бекер акчанын кыныгын алып алган неме бой жашырып, качып, көзгө көрүнбөй коер бекен. Жок, келиптир. Арт жагынан гезиттин шуудурап ачылганынан улам кылчая берсе, Сары гезит окуп туруптур. Эй, Сары, качан келдиң? Салам гана. Ал жылмайып күлүп койду да басып келип кол созду. Кийинип неткендери жаман эмес. Шаар ичине жарайт. Кыйналганы, бирөөлөрдөн кордук көрүп жүргөндүгү ыраң оюнан байкалбайт. Кандай жашоо турмуш? Жакшы эле. Колундагы гезиттин бүктөп туруп агасына сунду. О, саясатка кызыгып калгансыңбы? Сиздики. Айбаш ошондо гана баяракта Союз печаттын киоскисинен сатып алган, узунунан 3 бүктөп туруп плашынын сырткы чөнтөгүнө салып койгон газетасынын жок экендигин байкады. Мына, өнөрүңдү өнүктүргөнүңдү бир далилдеп койдуң. Кантип алдың? Ой, чылсыз. Сизди базардан шмон кылуу текейден арзан. Көрүнүп турат. Тигил жерге чыйт түкүрүнүп койду. Мунуң дагы жарабайт. Мыкты кишинин жасар иш эмес. Мындай маралды көрүп тойбодукпу? Ошондой деп кой. Жөнөкөй иш жасап жан баксаң болот беле? Кантип? Тачка түртүп, бирөөлөрдүн өтүктөрүн майлап, тазалап берип, ал грязныйлар ажырашат. Сагачы. Мага крутойлордуку? Крутой имиш. Жазыксыз бирөөлөрдүн чөнтөгүн же сумкасын тилген, акчасын урдаган крутойлукпу? Тилбей деле алса болот. Айырмасы кайсы? Мүмкүн ал ооруканадагы оор акыбалда жаткан сен сыяктуу баласына дары-дармек сатып алуу үчүн келген бечарадыр. Алар аптекага барышат да. Пенсионердин акыркы нан алам деген акчасы болсочу. Боло берсин. Ачка калбайбы? Карган неме баары өлөт да. Анын үстүнө балдары кыздары бар, ошолор багат. Сенин ата-энеңди ким багат? Мен? Сен ага чейин камалып кетсеңчи. Апаң менен атаң нан жаба албай, тамак бышыра албай, бирөөлөр мал салын урдап кетип, экөө тең кезерип курсактары ачып, аш-чылаңач, багар көрөрү жок, ыйлап сыктап калышса жакшыбы, я? Жок. Мына көрдүңбү? Башкаларды да өзүңдөй ойлошуң керек. Шалпаң кулак десе. Эркелетип коюу үчүн чачынан сылап койду эле, ал жалт берип башын ала качты. Байкуш бала. Жасаган күнөөң үчүн башка бирден жеп, кулактан шойдуруп жүрүп, шорун куруган турбайбы? Уурулуктун акыбети ушундай деп ойлоно түштү.
Ошол эле учурда анын башынан сылап туруп, шаарда жашагандан бери агара баштаган бетинен өп койду. Жаактарынан сылады. Экөөбүз тууганбыз, чынбы? Чын. Балбырап, жоошуп, көптөн бери мындай ыкластуу мамилени сезбеген неменин ыйлагысы да келип калган. Тууган адам тууганга ишенсе болобу? Болот. Анда жакшылап угуп турчу. Биринчиден, мен сени тууганым, иним катары издеп келдим. Жан күйөрүм өйдөдө өбөп, ылдыйда жөрөк боло турганым сен. Сага ишенген үчүн жаныңда отурам. Экинчиден, азыр сага шарт түзүп берип, уурулукка тымызын күч-күчтөп жумшап коюп отурган кожоюнуңдагы өз доолиясын алып силерди көрмөксөнгө салып коюп жүргөн милициялар да кыйын учурда сени отко салып берип коюп, өздөрү суудан кургак чыга беришет. Болбосо бара-бара сени мындан да акчалуу жерлерге жумшай баштайт. Кармалсаң ишиң бүттү, түрмөдө чирейсиң. Жашоонун сонун жыргалын көрбөй каласың. Адамзаттын кешке аккан дарыя, аны артка агыз албайсың дептир. Антуан Ривароль аттуу француздардын акылдуу бир жазуучусу. Студент болуп, сулуу, акылдуу кыздар менен окубай каласың. Илим билим деген өтө кызыктуу болот. Мындан куржалак каласың. Бир кызды сүйүүгө үлгүрбөйсүң, бала жытын жыттабайсың, кадыр барктуу жоро жолдош күтпөйсүң. Себеби түрмөдө болосуң. Өмүрүң суудай шарт өтөт да кетет. Эң жаманы эрте өлөсүң. Эмне үчүн билесиңби? Эмне үчүн? Айбаш манжаларын бирден санап, четинен бүктөп кирди. Витаминдүү тамак жебейсиң, күн нуруна көп чыкпайсың, токмок жеп ден соолугуңа зака кетет, учук, келте, сары ооруларынын бирин жуктурасың, эркин болбойсуң, наркоман болосуң, же тамеки көп жегип өпкөңдү чиритесиң. Жети болду. Дагы санайынбы? Болду. Түбөлүктүү доста жок, түбөлүктүү каста жок. Кызыкчылыктар гана бар деген немец мамлекеттик ишмери Отто Бисмарк деген. Көрдүңбү? Тигилериң дос эмес сага. Акчалуу болуп байыш үчүн сени кол жоолуктай гана пайдаланып жатышат. Кол жоолук менен баарын колуңду же бетиңди, мурдуңду, каалаган жериңди арчыйсың. Анан ал кир, шалтак болгондо шарт таштандыга ыргытып жиберишет. Түшүндүңбү жокпу дегенсип кунт кое караса сарынын көзүндө чоочулоо бар. Демек кандайдыр бир деңгээлде сөзү таасир бергени байкалып турат. Ыйлагымы тыйылбай, ар бир өткөндөрдүн кээ бирөөлөрү экөөнө кызыга карап коюп жатышты. Бул узун кыска агайыны эмнени мынчалык кызыгуу менен талкуулап жатышат болду экен деген ынтызарлыкко. Суу саткандар суусун, нан саткандар нанын мактап, ага кошул ташыл базардагы радио түйүнү сатыла турган азык түлүктөрдү жарыя кылып жатты. Кээде орусча, кээде кыргызча үн жазгычтардан чыккан ырлар алмак-салмак жаңырып калат. Шум көбөйдү, кет эле. Сарытай, үйдү көр. Кааласаң жаша, мектепке кир. Бүт бардык шартыңды түзүп берем. Топ, велосипед сатып бере алам. Бирок бир аптадан кийин. Барасыңбы? Барып көрөйүн. Сары Айбашты колдон алып, анын арыштуу кадамына теңелиш үчүн тез-тез басып келе жатты. Бир апта өттү. Айбаш колго тийгени турган кредиттин артынан түшүп, банкта жүрдү. Ал ортодо анын аялы Нават үйүндөгү колго урунту чакан буюмдарын, анча-мынча акчасын кошо күйөөсүнүн иш бөлмөсүнө кулптай коюп, кайнисинин сырын жакшы билгендиктен саксынып жүрдү. Бирок Сарыдан жакшы мамилесин, таттуу-паттуусун аябай, 3 кызынан кем эмес көңүл буруп жүрдү. Бирок түстүү телевизорду укмуштай жакшы көргөн ал мультфильмдерден көркөм фильмдерге, жаныбарлар, жаратылыш жөнүндөгү телефильмдерге дейре көрүп, дивандан алыс кеткен жок. Бул качанга чейин созулар экен. Эшигеликке чыкканда бир нерселерди көтөрө качпайбы деп, бир жактан келгенде башка буюмдардын да тымызын түгөлдөй калып атты. Акырын Сарыны бир жашылуу кызы Сагынайга аңдытып да койгон эле. Дагы бир жума өткөнү калган. Кубанычы койнуна батпаган Айбаш жакын досу Кулукенин Волгасы менен банктан 300 000 сом нак талай алып келип калышты. Дасторкон жайылып сый көргөн Кулуке кетти. 2 жубай жалаң 500 000 сомдуктарды кайрадан санап, 50 000ден таңгактап, Наваттын жакшы көргөн жибек калтасын ороп, Айбаштын кулптана турган колго көтөрмө сумкасына салып бекитишти. Түнкү саат 10 чамасы болуп калган. 3 кыз сары төртө кино көрүп, диванда отурган. Айбаш эртеңки алгачкы акча сарптар иш пландарын кайрадан караштырып, өз бөлмөсүндө аялы ашканада жүргөн. Сырткы дарбазанын коңгуроосу шыңгырап калды. Киного кызыгып калган балдарды жиберүүгө батынбай, Нават өзү чыкты сыртка. Кимсиңер? Эже, бул силерге алып алыңыз, деген бир жигиттин үнү. Аныңар эмне эле? Айылдан беришти. Кокуй, атамдар бир нерсе берип жиберишкен турбайбы? Деп шашкан Нават дарбазаны ачары менен 2 бала шарт кирип келишти да, бири анын чыкыйына пистолет такады. Кыңк этүүн чыгарба. Үйдө канча киши бар?
Балдар. Күйөөң кайда? Үйдө, ким элеңер? Астыга түш. Несполо өзүн жоготкон Наватты эч нерсе менен иши болбой, эстери огон дивандагы төртөөнүн аркы четиндеги бош орунга түртүп отургузушту. Бет жүмбөтчүлөрдүн бири колундагы оюнчук коюнегин бооруна кысып, эми ыйлап иймекчи болгон үйдүн кенжеси Заринага сөөмөйүн кезеп, чүш деди. Экинчиси Айбаш иштеп отурган бөлмөгө атып кирип барды. Банктан алган акчаны алып чык. Кимсиңер эй? Чочуган Айбаш ордунан тура калды. Алып чык. Үчүнчү жолу кайталатпа. Болбосо балдарыңды бирден. Кайда акча? Өңү кубарган анын эриндери дырт-дырт деп алды да акырын столунун сурмасын тартты. Жигиттер, мынча сумманы кантип төлөйм? Ал биздин проблема эмес. Бер. Колуна сумка тийген талоончу берки бөлмөдөгүсүн ыргытты. Текшер. Анысы полго салынган палас үстүнө дүп этип түшкөн сумканы ачты да, ичиндеги жибек калтаны алган соң, андагы куту акчаларды көрүп, тигинисине бар экен дегенси баш ийкеди. Алтын буюмуңарды алып чыккыла. Ичкериден алдастап калган Айбашты айдап чыгып, селегендердин катарына кошкон каракчысы сөзүн бул жолу өктөм унчукту. Алтындарды дейм. Алганыңар жетпейби? Уят эмеспи? Деген Наватка сумканы сарынын катарына жакын кое койгон беркиси жетип барды. Тур. Алтын чынжырын, кулак сөйкөсүн чечип алды. Аңгыча Айбашты кабинетинен айдап чыкканы эрди катын уктоочу бөлмөнү тинтип чыга койду. Кеттик болду. Бирөөң сыртка чыксаң көрөсүң. Наватты тоногону жердеги сумканы алып, шашкан бойдон тигинесинин артынан чыгып кетти. Ордунан тура калган Айбаш телевизордун үнүн өчүрдү эле ошугоуда коргондун дарбазасынын карс этип катуу жабылганы угулду. Акмактар деп кыжынган күйөөсү эшикти көздөй жөнөдү. Бирок аялы жетип келип кармап калды. Каяка атып салышат. Короо сыртынан от алган машинанын үнү заматта жок болду. Каңгусу өлгүрлөр түбүбүзгө жетти. Нават үңүлдөп ыйлап кирди. Эшикти сен ачтыңбы? Каракчылар экенин билбедим да. Оозуң барго суроо айт белең. Алдашты. Басылчы, токточ. Демек менде бүгүн акча болорун билгендерине караганда. Таптым. Банктан бирөө мени саткан буларга. Кимиси сатты экен, Нават? План бизнес бөлүмүндөгүлөрбү? Кулу кеңешенбейм ай. Ошонуң дейм. Койчу. Ошол. Куду ошолдосун кылды. Каңгускурлар. Үйдө телефонуң барбы деп да сурашкан жок, көрдүңбү? Болгон окуя эсин чыгарып койгон кенже Зарина эми гана айлап жиберди. Кой өнегим, токтот ыйыңды. Сеники эле жетпей турду эле. Атантайдыкынан милицияга телефон чал бол. Өңдөрүн тааныбасам, машиналарынын маркасын билбесем эмне деп чалам? Ишенишпейт. Кой энегим. Таап бергилечи, кимиң алдың эле? Деп ачуулуу бурк эткен Наватка эрке кыз Зарина сөөмөйү менен сарыны көрсөттү. Бер, урлар алып кетишти. Урлар? Кантип? Алар акча менен эле менин алтындарымды алып кетишпедиби? Мен сумкаларына салып бердим. Эрди катын бири-бирин карап калышты. Ушунун ардын достору болуш керек. Үндөбөй отурган чоң кызы Сагынайы сарыны жаман көздөрү менен карап койду. Эмнеге? Айбаш көңүлсүз сарыны каардана карап турду. Акчаны алып калыш үчүн. Акчаны дейсиңби? Кана. Сары артына кылчайбай туруп, дивандын капталынан Наваттын жибек калтасын сууруп чыгып, ортого таштады. Сумканын көлөмү менен салмагынан акча жок болгонун билип калышпасын деп, Заринанын коюнегин ордуна сала койдум эле. Ага кайра дагы жакшы коюнек сатып бербесеңер болбойт. Садага болоюн, коюнек жерге кирсин, деп ыйлаган Нават сарыны өп чыттап жиберди. Көргөн көздөрүнө ишенбеген үй бүлөнүн колдон алдырганы кайра көктөн түшкөнсүп, кубанычтары коюндарына батпай турду. Эмиректе үрөйлөрү учуп, оңор эмес акчаны оп-оңой алдырып коюп, кызыл өңдөрү кубара түшпөдү беле. Пайызы менен кошкондо бир топ сумма болуп кетмек да. Айбаш үйүнөн машинасынан айрылса, бир топ жыл ижарадан ижарага көчүп, бутуна тура албай сенделип жүрмөк. Аялы экөө ушуну жакшы түшүнүп турушту. Үйлөнтүп сени үйлүү жайлуу кылганга чейинкиси менин мойнумда иним, деп ыраазы боло сүйүнүп турду Айбаш.